Мошенниктер жөнүндө сөз кылабыз. Бул мошенниктердин түрү өтө көп экен да. Я не поеду, вот пакет деп калды да. Анан пакет ичинде эмне бар десем, телефон бар dedi. Мен инвалидмин, мен түшө албайм. Пожалуйста, чыгарып берчи, айтышка. Квартирага чейинчи. Постойчи деп коюпту. Артымга эле карасам эле. Это не мой телефон дейт эле. Жок, анан ошондой жерден башталды анчы. Там стопудово таксист подменил деппи. Депчи. Угуп атам да. Көрсөм мындай экен да буларчы. Анткени индрайверде көбүнчө өзбек, тажиктер иштейт, анан бизге окшогон балдар иштейт да. Баягы эми кээ бир адамдар коркотуп окшойт да. Заявление жазба, пожалуйста, мен анан эме кылып берем депчи. Ошо айфон акчасын берем. Заявление жазам десе эле баягы биз мигрантпыз го, коркобуз да. Мага код келди кадимкидей. Ошону айт деп атат. Анан сөксөм мен да сөктү. Заказательно болду. Туугандар, ассаламу алейкум. Easy Drive таксопаркында мен өткөндө тартып кеткенде 22 апрелге чейин акция болуп атат дегенмин. Анан ошондой эле айтканмын, 22-синен дагы жылышы мүмкүн. Келип машина алып иштей бергиле деген туугандар. Биринчиден мына Comfort Plus айтайлы. Comfort Plus 7.0-го 2900дөн туугандар. Бул жагында болсо Капиатты тизип койдук. Капиат 2800дөн. Мынандайра комплектациясы бар, алар 2700дөн туугандар. Мынакей машинаны тиздик. Jack турат, Comfort Plus-га Geely Atlas Pro турат. Мынакта Emigrant турат. Мына Cherry Tiggo 4, Polo, Rapid, Kia Ceed, короче, бардыгы эле машиналар бар. Бааларын азыр бирден айтып берем силерге. Тилип туруп. Мынакей достор, экономго Kia Rio бар, Solaris бар, ошондой эле Polo туугандар. Бул жакта эски кузовтар турат. Эски кузовтар болсо Rapid менен Polo 7.0-го 1300 рубльдан, булар болсо 1600 рубльдан 7.0-го. Келесеңер машинаны алып кетесиңер, страховка, депозит, накопительный эч нерсеси жок туугандар. Ошондой эле комментарийде өтө көп жазылып атат. Мен дагы ар нерсени тартып бербейм да, негизичи. Машиналардын бир дагы страховкасы жок. Келсеңер өздөрү сонун кылып түшүндүрүп берет. Кыргыз жигиттер иштейт. Аларда сөзсүз түрдө договорду окуп, андан алгыла туугандар. Кыскача айтып өтөйүн. Кокус ДТП болуп калса, мисалы бирөөдө виноват болгон эмес болсо, машинаны алып келип тапшырып, башка машина минип кете берет. Эгерде ДТП болуп калганда, виноват болуп калган болсо, наркы машинаны төлөбөйт, өзүнүн машинасын төлөйт. Страховка болгон чакта дагы өзүнүн машинасын төлөйт да, негизичи. Ошол кыскача түшүндүрдүм деп ойлойм. Телефон номерин жана адресин экранга жазып койдум. Келип дагы толук маалымат алып машина алсаңар болот. Эконом, Comfort Plus, калсаңар японец, калсаңар кореец, калсаңар китаец. Бардык машиналар бар туугандар. Келе бересиңер. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, Болото каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Бүгүн Кудай буйрса Кубака менен жолуктук. Кубака менен жакшы бир темада сөз кылабыз. Кубака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жасоңуз жакшы? Иштеп атасызбы? Иштеп атам. Куба такси. Кубака менен бүгүн мошенниктер жөнүндө сөз кылабыз. Мен дагы өткөндө папал болгонмун. Бул мошенниктердин түрү өтө көп экен да. Таксиде жүргөндөргө этият болгула дейбиз. Баштан өткөн окуяны азыр сиздерге болушунча айтып беребиз. Кубака, сиз кандай болгон? Биринчи сиз айтып бериң, мен айтып берейинчи. Неден заказ алгансыз? Мен башым өткөн айтып берейинби? Башыңыздан өткөндү айтып бериңчи. Бул окуя Орозо абагында болчу. Орозо бүткөндөн кийин 2 күндөн кийин просто бирөөлөр ифтарга чакырып барат анан таксиде билесиң го, бош барбай падялан коюп берейин, анан мындай кылайын депчи. Яндекстен күтсөм заказ бербей койду, анан индрайверди ача калсам эле индрайверден 1000 сомго заказ чыгып калды да, ошол прям ошол жергечи, чайханагачы. Мелем жөн барбай атсам да акча кылып барайын деп алып алам ал заказды. Заказга барсам ордуна жок экен ал киши, анан чалып атпай магачы. Мен бияктан эмесмин, бияка кел депчи, анан кичине жер жүрүп анан барсам Ренат деген бала экен, ошо индрайверден аты бар экен. Жок, татар окшойт деп койдум, татар окшойт. Анан артыман келди, анан мен машинадан чыгып эле эме кылсам эле, я не поеду, пакет деп калды да. Анан пакет ичинде эмне бар десем, телефон бар dedi. Анан можно посмотреть деп эле пакет ичине алып, как раз эмнеси бар экен, салфетка бар экен, салфеткасын алып карап карасам, айфондун эң эскиси да, короче, баягы өлүп калган айфон экен да. Алдым. Кетип атсам эле телефонго бирөө чалып калды. Анан Яндекстен чыгып калат да, там мошенники депчи. Мисалычы, телефондон чыгып калды. Апрелде чыгып калат да, мисалы, мошенник звонят депчи, анан мен ал берейин алсам эле, телефон эски экен да, көрсөчү. Короче, мага телефонду сен алып келе атасың.
мен инвалидмін, мен түше албаймын. Пожалуйста, чыгарып берчи этажга. Квартирага чейин. Квартирага чейинчи. Биринчи болбой койдум. Анан дагы чалды. Макул, инвалид болсо эми жаман ойлогон жоксуң да, инвалид болсо мейлим деп. Барып жеткенден кийин чалдым, айтты, эмесин айтты, домофон айтты, чыгарып 3-чү жашка чыктым, чыккандан кийин мына чоң семиз бала экен, талтаңдап басып келип пакетти колуна алды. Инвалид эмес. Инвалид эмес экен, көрчү. Жапжаш эле бала, бирок өтө семиз бала да. Анан проверьте пакет десем, шаша провери деп эле. Давай телефон продиктуй деп эле мага телефонго тиги банк эмегечи. Акчаны кодорду. Акчаны которду. Которгондо эле спасибо деп кетип барат, лифт чакырып атсам эле. Постойчу деп атпайбы. Артымга эле карасам эле. Это не мой телефон дейт. Жок, анан ошондой жерден башталды да анчы. Мен айттым, мага эмнени берди? Мен ошону алып келдим сага. Десем эле, короче, бирөө ошо берген балага чалдым, мага берген балага чалды да. Сен ушул телефонду бердиң беле депчи анан. Ал бала да айттым депчи, типа, мага да бирөө берген. Мен алып туруп таксиге бердим дейт да. Анан да бирөөгө чалды. Чалса, да, там iPhone 12 должно быть деп калды да. А так өлгөн эле бир телефон турат. Өлгөн телефон турат да. Там стопудово таксист подменил деп атпайбы. Эме депчи. Угуп атам да. Түшүндүм, короче, сами разбирайтесь деп кетип калдым. Эшикке чыгып баратсам эле чалып атат да ламамчы. Алсам эле, это сейчас заявление напишу, там полиция вызову дейт да. Коркутуп атат. А мен айттым, короче, делай что хочешь дедим. Вызывай там. Лучше пиши заявление дедим да. Ошон кеч ар кандай сөздөр жазып менин каналыма эле чыккан болчу. Сөздөрүн угушкан болдум каналданчы. Бүт ар кайсын жазып атат, коркутуп атат. Азыр баруучу запистер. Бар телефонда. Коюп койгойлу, Мейли? Азыр коюп коебуз, сонун уксаңар болот. Ну хорошо, проверим все по камерам. У человека, у которого я забирал изначально, у него тоже жена, дети, он там живет. Смысл ему подставляться? У человека, который вам отдавал, тоже у него жена, дети, тоже ему смысл подставляться. Но выходит, вы просто подменили телефон и все. Вы просто сделали, просто поменяли телефон, положили туда этот, просто поменяли телефон и все. Лучше честно скажите, потому что по камерам, посмотрят, все найдут. Просто лучше честно скажите, пока есть возможность. Тем более человек, у которого я и покупал изначально, он говорит, что у него знакомые связи есть. По биллингу, по имейлу можно вычислить, где телефон находится. Поэтому лучше проверьте, перепроверьте. Может, вы просто не то положили, отдали. Так нагло, просто такой, вместо рабочего телефона, не рабочий, который даже не включается. Человек, который изначально я покупал, он не мог такого сделать. Какой человек будет обманывать, если он с дома отдавал? Может, вы заказ перепутали, перепроверьте. Но если это ты сделал, просто Бог, Аллах видит все сверху. Пусть накажет того, кто это сделал. Я сейчас позвонил другу в отдел. Вас ждем здесь. Будем следственные эксперименты проводить. Өчүп койбосо эле бирок. Өчүп койбосо эле. Көрсөм мындай экен да буларчы. Анткени индирайверде көбүнчө өзбек, тажиктер иштейт, анан бизге окшогон балдар иштейт да. Баягы кээ бир адамдар коркот окшойт да. Заявление жазба, пожалуйста, мен аны эме кылып берем депчи. Ошо айфондун акчасын берем. Заявление жазам десе эле биз мигрантпыз го, коркобуз да. Мен аны сөздү күткөн эмес да болчу. Мен ойлогондо жалдырайт депчи. Мен айткен жокмун да. Канча күн жазды? Бир эле күн жазды. Жок болуп кетти. Мен пиши заявление, мага больше не звони дедим. Ты лучше пиши заявление, мы там разберемся дедим да. Ошо менен жазган жок, күттүм жазып башы жазган жок. Жок, ушинтип эле алдап коюшат экен да. Башка мисалы заявление жазам десе башка бир коркуп эле макул төлөп берем дейт болчу да, мисалы, может быть да. Төлөп берем деп коркот да. Жок, мындай карасаң алдап туруп эле. Жөн эле 12 айфонду окуп алып экен да. Жок, мына карасаңар, сындап коркот да. Мисалы, Кубака Россия гражданин, Россиянын жараны азыр, корккон жоксуз.
коркпойм, эмне коркпойм. Любой жагына. Любой жагына. Ошого туугандар. Все равно эме болот экен да, все равно неприятно болот экен да, мен мындай, все равно мындай. Блин деп мындай таң алып келдим да, депчи. Жөн эле болсо 1000 сомдук доставкада коюм болсо. Доставкада ушудан этият болсоңар, мына бул случайно көрүп атасыңар, если бир ошол башка бирөө болгон болсо, граждан Россия эмес, тажик болобу, өзбек болобу, кыргыз болобу, кебетесин аны коркутуп койсо эле бир iPhone 12 утуп алат келсеңер да. Бул дагы бир түрү. Ошодон сизге жазбай калды. Жок болду. Базар жок. Ал уже түңүлдү да, бул что-то не то экен. Может, дагы башка доставка кылайын деди. Ошончо да. Мүмкүн ушуга кудум ушундай болгондор болсо, жазсаңар болот, YouTube каналга кирсеңер, менин номерим турат туугандар. Кимде ушундай сулчага түшкөн, ким кабыл болгон, Кудай сактасын, мындай болбой эле койсун. Этият болсоңар. Дагы бир машиненин түрүн айтайлы. Заказга келесиңер. Шлабуамга киресиң. Келгенде звонок кылат дагы. Короче, просто заказ берем, телефон номериң айт дейт. Болгон сулчалар да бул. Телефон номериң айтсам код келет. Ошол кодду айт дейт. Туугандар, шлабуамга келгендечи машина номерин айтасың, ошол аркылуу анан камера болот, ошодон ачат да. Телефон номери керек эмес да ал жердечи. Бар, короче, психиканы алдап туруп эле, мындай кылып туруп эле жасап коюшат да. Ошондой. Шлабуам ачканы телефонун эмне кереги бар? Анан менде бир случай болду. Короче, өткөндө бир 2 ай болуп калды окшойт. Серпухов жака бардым. Клиент таштадым, нормально эле бардым да. Анан кайра эконом жандырдым дагы, Москвага по делам бастым. По делам бассам, короче, Химки жака бастымбы, ошондой бастым эле. Нормально алып кетейин депчи. Башынан бул башына бергем, баскам. Шереметовго түшүп калды. Шереметовго түштү. О, нормально сүйүндүм да мен. Сен зыңк болду дедим. Жанагы жер гостиница экен. Гостиницага бардым. Турсам жок, эч ким чыкпайт. Баа Серпуховдо гостиница окшогон жер экен, здание. Гостиница деди. Анан звонок кылсам, ты уже приехал деди. Келдиң мына деди. Анан азыр сага чыгат, давай сразу мен сага акчаны которуп коюн деди. Ошондо канча деди, короче, 4900 5000 ошондой суммада. Анан 1000 сом көбүрөөк айтты. Давай мен сага мынча которуп коем, унутуп калдым канча сумма экенин. Сен мага картаңды айт деди. Анан кийин телефон номер берсем, жок карта деди. Хорошо деп картаны айттым. Айткандан кийин код барат деди да. Эми акча которгону коддун кереги жок да. Которсо жөн эле которуп коет. Анан хорошо, клиент чыга берсин десем, жок, мен сага акчаны которгондон кийин сага акча түшкөндө анан чыгат, ал жактан кое бербейт. Мен чекти толук көрсөтүшүм керек дейт. Аны карасаңыз, мага код келди кадимкидей. Ошону айтты атат. Анан сөксөм, мен да сөктү. Заказать мен алды. Ошондой көп негизи. Код звонок кылганда код келип калат, кодду вообще айтпагыла. Чындап. Бул мошенниктердин немелери, жолдору өтө көп да. Негизи эле клиент алганда же бирдеке кылганда телефон сураса бербей эле окшойт да. Если телефон номер сурады, не то, значит, не то. Анан телефонду берип чалбайын десе, чалдырбагыла. Ушунда да бир түрчү отпой, мисалы, жолдо кетип баратсыз эле, мисалы, бирөө келет. Сизге наличка акча берейин, сиз башка бирөөгө которуп бериңиз дейт. Бирок ошондой кылбаш керек да, анткени жана көрүп атпайсыздар бул террорго жана өткөндө кроксичеге байланыштуу. Мисалы, может ал башка номер берип, башка жактан которуп койгон, ар кандай случай болот. Мүмкүн ошол ба, мүмкүн террористке которуп койгон акчаны. Ошондой сыяктуу эле да. Анан жана бул мен башым өткөндөй болуп, жана курьер боюнча бирдеке алганда обязательно тартып алыш керек экен. Тартып же видеого тартып. Алып атканда видеого тартып алыш керек, берип атканда тартып алыш керек. Но ошо телефонду алып аткандачы, тиги бала башкача болуп кеткен да, ошо эмел алсам сондай. Да, деп башкача болупчу, азыр карап көрөйм, проверить эмел алам депчи. Башкача болгондо, значит, булардын планы ишке ашпай калды, короче. Калып кетти да. Мүмкүн бирөөнү ошентип эле бир 12 отургузуп койгон. Ошол система болгон үчүн ошону кылышат да. Ооба, ошол каяктан кылат десеңиз. Анан ошол клиентиңерге дагы, клиент чыгып, оплата карта менен болсун, миңче звонок кылганчы, мен телефон заряд өчүп калды болсо, анда мына деп туруп, телефонулар сураса, вообще бербегиле. Себеп силердин телефонуңардан аркага звонок кылат. Звонок кылганда силердин номериңер ого барат да. Анан кийин мүмкүн ошол номериңер, эми основной ошол номер картага уланган болот да. Аркага барганда уже силердин номериңерди билеби, код келет телефонуңарга. Сүйлөшүп атып эле, телефонуңарга айтта, коддун аркага айтып коет. Акчаны шып этип шыпырат. Чынбы? Бул дагы бир түрү. Түрү вообще көп да. Этият болуш керек. Код келсе айтпагыла, доставка берсе карап алгыла. Экономда иштегендер
көбүнчө доставка берип коет. Экономбу? Мен адамды алып кетем, доставка алып кетпейм дегиле. Ошо неме кыла. Ал негизи албай эле коюш керек экен ошондорчу. Ооба. Барсаң баягы клиент чыгып эле бир деп коет го. Албайм, короче, доставка заказывай деп коюш экен. Ачкылак, тынчкылак. Ошо паджала менен мисалы 1000 сомго барам дедиңизби? 1000 сом ошо чыгып кетет да бурдан. Чынбы? Аябай эле бирок неприятно болду негизи. Андан көрө убакыт кетсе кетсин, чынбы? Куса кетиш керек. Акча неме кылбай эле. Ошондой экен. Сиз ошону деп мисалы ол сизге жазып атты, чалып атты, убактыңызды алды, нервди алды, ойлондуңуз. Эмне болот эми? Эмне болот эми деген жок, просто эми таң калдым да ушундай мошеннический мегачы, движениягачы. Ал мен билдим эчтеке кылбайт экенинчи. Мен жаз дедим. Лучше мы там разберемся дедим да. Сен жазып кой эле, ошондой эме кылабыз дедим. Ал айтат, мен эмне байкап калдым, ал айтат да. Бул айфондордун эмейл деп коет го, ошондон таап алат деппи? Өчүп турса таап алат го. А мен ал айфонду албасам максат болот мен. Ооба да. Ошондон байкап калдым да, бул эмне депчи. Ошого доставка алсаңар дагы сөзсүз түрдө видеого тартып, берип атканда тартып, алып атканда тартып, этият болобуз дегендер. Анан сөзсүз түрдө салонду караган видео регистратор койгула. Мурун мейли баары бир эле. Азыркы учурда керек болуп атат. Клиент карап туруп эле кече мен деле зарядник мынтип алып койдум го, жетим. Алып секин түшүп кетип калдым. Мага левый чекти көрсөттү. Акча картага түшөт го, анан кийин түшө бер дегиле. Болсо токтоп тур. Мага акча түшө элек деш керек. Мына мага кече бир 10-15 күн болду. Левый чекти көрсөттү, түшүп кетип калды. Плюс заряднигим алды. Акчаны да көргөн жок, зарядник да уруп кетти. Карап тур элечи. Ошон үчүн акчаны картага түшкөндөн анан кийин эме кылдым. Мисалы сиз көрүп атыпчы, мен буну билем болот, айтпай эле коем, эмне айтып атасың? Жок, билбегендер дагы көп да. Чынбы? Көп эле андай. Жан келгендер бар, эми таксиге чыгып аткандар бар, эми доставкага чыгып аткандар бар. Билбегендер көп тугандар. Ошого тааныш беш достор доставкада иштеген болсо, экономдо иштеген болсо доставканы албагыла деп айтып койгула. Этият болуп иштей бересиз тугандар. Ошол силер менен Куба такси болоттубу? Тугандар, видеого лайктан басып, подписаться боло элек болсоңор, бирден подписка таштап коебуз. Ошол комментарий жазып коебуз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.